Айыл өкмөт башчы 350 миң сом пара менен кармалды. 350 миң сом пара менен Аламүдүн районуна караштуу Октябрь айыл аймагынын айыл өкмөтү кармалды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 30 январда шектүү айыл өкмөт башчы ишкер К.А.дан кум шагыл карьери боюнча ижара келишимин бузбоо үчүн 400 миң сом талап кылган. Айыл өкмөт башчы акчаны алып жаткан жеринен кармалган. Анын баш коргоо чарасы каралып, СИЗО 1-ге киргизилди. ОКМК сот аткаруучу конфискацияланган этти сатып жиберген дейт. Бишкектеги 1-май райондук сотунун сот аткаруучусу жок кылууга жиберилген өрдөгөт этин сатып жибергени белгилүү болду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. ОКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы аныктагандай, былтыр 23-май күнү 1-май райондук соту аткезчилик менен алынып келген 70 тонна өрдөгөт этин жок кылуу тууралуу чечим чыгарган. Чечимди жүзөгө ашыруу сот аткаруучу СНАга жүктөлгөн. Бирок коррупцияга каршы күрөш кызматы ал кызматкер этти жок кылбай эле $150 миң сатып жибергенин аныктаган. Маалыматка ылайык сот аткаруучу болгону 5 тонна этти жок кылган. Кармалган сот аткаруучу жаза кодексинин 98-беренеси боюнча айыпталып, ОКМКнын тергөө абагына камалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат дейт Азаттык кызматы.